Ошон үчүн көбөйүп туралы, келин алалы, кыз узаталы, кыргыздын каада салтын унутпайлы, кыргызча сүйлөйлү, кыргыздын ак калпагын кийели. Мына жакында биздин ушу продюсерибиз Ырысбек Жабиров деген жигит 5 мартта жалпы кыргыз ак калпагы күнү кылалы деп жарыялап чыктык, көргөн чыгарсыздар. Кыргыздын өзүбүздүн маданиятыбызды жоготпойлу, каада салтыбызды жоготпойлу. Жаң келген келинди атаң менен апаңдын алдына жүгүнүп койчу десе, келип минтип жүгүнүп коет дейт. Балеринага. Залда отурган апалардан көп бала бакыралуу болгон, көп баласы бар, көп небереси бар апалардан келдиңиздерби бүгүн концертке? Алдыларда отурган. Канча небереңиз бар, апа? Канча балаңыз, канча небереңиз бар? 12 бала, 44 небере. Кол чаап коюңуздар. Кол чаап коюңуздар. Мына 12 бала, 44 небере болгон ошол апабызга узатып коесуң, мүмкүн. Бул киши менин телехранителим ушундай. Кайтарып турат, мына болуп турат. Ден соокто болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Ошо балаларыңыздын, небере чөбөрөлөрүңүздүн убайын деп айтпайбыз. Ошолордун жакшылыгын көрүңүз. Бактылуу эне болуңуз. Мына коркпостон 12 баланы төрөдүңүз, Азыр мына үлгү боло турган апабыз отурат. Ушу биз бага албай калабыз дебестен көбүрөөк төрөгүлө жеңелер. Ар бир баланын рызкысын Алла Таала берет. Мен дагы өзүм 11 туугандын ортончусу болом. Мен чабандын баласымын, атамды ошон үчүн атымды Борончу коюп койгон. Мени деле коркпой эле, больницага жетпей калам деп эле апам жайлоодо. Бүгүн төрөйм деген күнү деле кой кайтарып жүрүп, ошол эле талаада Сарбулак деген булактын жегинен эле төрөп коюптур. Бир аз жарым саат деп жатып туруп эле. Колундагы орок менен киндигимди кесип туруп эле, опа көтөрүп алып, кой кайтарып кетип калган экен. Мына Кудайыма шүгүр, аман эсен алдыңыздарда турамын. Ошон үчүн коркпогула. Ар бир баланын рызкысын Алла өзү берет. Бага албай калам деген ушундай сөз бар да. Азыркылар мына ушу бул кишилердей болуп Аллага бекем ишенсеңиздер, бардык нерсе боло берет. Болот да, ушуну туура турама-туура түшүнгүздөр. Азыркы жеңелерибиз эмне болот? Азыркы келиндер бир бала көтөрсө эле болду. Кыйналып кеттим, жан башым чоңоюп кетти, давлением түшүп кетти. Өлдүм. Аял затын төрөсүн деп жараткан Алла Таала. Төрөгөн сайын жашарасыздар, төрөгөн сайын өмүрүңүздөр узарат, төрөгөн сайын бейишке чыгасыздар. Мына Кудайыма шүгүр, ушундай бейишке чыгыңыздар, барыңыздар. Коркпостон төрөй бериңиздер. Азыркы балдардын көп бере турган витаминдер менен өстүрсө болот, мага окшоп кичинекей болуп калбайт. Түрлүү йогурттар бар. Биздин убакта эч кандай йогурт жок болчу. Апаң жетелеп жүргөндө курсагың ачып калса, апа курсагым ачып атат десең, оозуна печеньени чайнап туруп, майда оозуңа тыгып коет эле. Таттуу сапаңын оозунда калат, камырыңызды ага берип коет болду. Ана сага йогурт. Азыр түрлүү тамактарды берсе болот. Мусулман дүйнө жүзүн басып алат десе, биз ойлойбуз, согуш кылып басып алат. Жок, ушинтип эле көбөйүп эле басып алат экен. Басып алганы ошол, көбөйүп кетет деген сөз. Бизде мына апам 12 баласы бар, 44 небереси бар. 44 небересинин ар бири 10дон балалы болот. Канча болот? Анын чөбөрөсү 10дон балалы болот. Ошондо апамдан канча бала таркап атат. Мусулман эместерде 2 үй бүлөдөн 1 балалы болот. Анысы 1 балалы болот, анын баласы акылдуу болуп, вообще үйлөнбөй да коет. Мага лишний проблема, өзүм жалгыз жашайын. Мен өзүм бага албай атам. Баламды аялды кантип багам деп. Ошону менен ошентип барып алар азая берет экен. 12 баланын, мына апамдын 12 баласынын экөөнүн тентегирээк болуп, тарбиясы начар болсо дагы 10 баласына Алла иман берсин. Мына апам карыганда жетелеп, жөлөп, таяп багып алат. Кудай Таала көп бала бакыралы болгондун өзү жакшы. Бирөө ошентип не кылган, жалгыз балалы болгон. Жалгыз баласын жакшы тарбия кылган эмес. Жакшы тарбия көрбөгөн бала эмне кылат? Тарбиясы жок кызга үйлөнөт. Ал кыз не кылат? Келин болуп келгенде айтат. Атабыз бизге проблема. Ооруп жатканда мен кантип багам? Алып бардагы өзү чабан болуп жүргөндөгү баягы көк таштын үстүнө алып барып отургузуп койчу, без проблем жашайлы. Баласы аялынын тилин алып атасын көтөрүп барып таштын үстүнө отургузуп коюп кетип атса, атасы ыйлайт. Атасын карап, "Не болду ата? Таштап кетип атканыма ыйлап атасыңбы?" десе, атасы "Жок, мен сага ыйлаган жокмун балам. Мен өзүмө ыйлап атам.
Мен сендей кезимде атамды алып келип ушу таштын үстүнө отургузуп кеткем. Өзүмдүн сага берген тарбияма ыйлап атам. Өзүмдүн кылганыма Кудай Таала өзүмө кайра мына ушундай жаза кылып атат сен аркылуу. Ушундай тарбиясыз балдар болуп калса, ата энеге кыйын болуп калат. Бала шаарда жүрөт, атасы менен иши жок, айылга звонить этип коет. Атаң эмне болду? Ой, келсең боло, атаң ооруп атат, өлүм алдында жатат. Ой, эмне болуп ооруп калыптыр? Колун бошобой атат. Командировкада жүрөм. Атасы өтүп кеттир. Тууган душман көзүнө атасына Куран окуп коюнду айылга барып, атасынын мүрзөсүнүн алдына келип, баласы Куран окуп ататмыш. Отуруп алып, Ауз биллахи минеш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим деп мындай караса, мүрзөдө жазып турган экен. Оң жак айлан деп. Алхамдулиллахир рахманир рахим, малики яумиддин десе сол жак айлан деп жазып койгон экен. Ияка набуду, ияка настаин, ихдина сиротал мустахим, сиротал десе аркасына айлан деп жазып турган экен. Аркасына айланып келсе, аркасында айланып жүрүп, акыры сен ушу жерге келесиң деп жазып коюптур. Мекеге барганда эмне үчүн Кабайтулланы айланабыз? Алла Таала адам атабызга айткан экен, айлангын. Бардык нерсе айлануудан турат. Жакшы дагы жакшылык кылсаң айланып жакшылык келет. Жамандык кылсаң айланып жамандык келет. Атаңа кылганды балаңдан көрөсүң. Туура тарбияласаң, тарбиясына жараша болот дейт. Бала эненин курсагына кесинден баштап жакшы сөз айтып, жакшы тарбияласаң, ошондой болуп чоңоюп, ошондой болуп төрөлөт экен. Эненин курсагында жатканда бала 4 ай кезинде 4 айдан кийин Алла Таала жан салат экен. 4 айга чейин ичиндеги периште кызбы же эркек экенин да билбейт экен. Алладан 4 айдан кийин периште сурайт экен. Бул эркекпи же кызбы? Бактылуубу же бактысызбы? Өмүрү канча? Келечеги канча? Ырыскысы канча деп сурайт экен. 4 айдан кийин Алла Таала жан салат экен. Жан салды деген сөз өзүнчө бир жан болду дейт экенбиз. Ошондон кийин бала эненин курсагында чоңоюп, төрөлөрүнө аз калганда бардык өңүнө келбетине келип, энеси ыйласа кошо ыйлап, кубанса кошо кубанып турат экен. Мына телевизордон көргөн чыгарсыздар, азыр баланын эркек кыз экенин билиш үчүн эртерээк барып УЗИге түшүп сурап алабыз, Эркек бекен, кыз бекен десе, черно-белый телевизорго окшотуп көрсөтүп берет го, эркек же кыз экен дейт. Мына ушундай эксперимент жүргүзүп атат да телевизордон. Азыркысы андан күчтүүрөөк чыккан экен, цветной болуп көрсөтөт экен. 2 келинди, 3 келинди отургузуп алып эксперимент кылып атат. Экөөнүн ичинде эркек бала бар экен. Биринчисинен келип, сенин ичиңде кыз бала экен десе, ал чочуп эркек экенин билет да. Ой, менин ичимде эркек эле го деп кабагын бүркөсө, ичиндеги бала дагы энесиндей болуп кабагы бүркөлөт экен. Я Алла, ушул эне кандай кылса ошону ичиндеги бала дагы сезип турат. Жандагысын сенин ичиңдеги бала эркек экен десе, апасы жылмайып күлсө, бала дагы жыргап жылмайып күлөт экен. Кандай энени сезип турган болсо, бала ошону сезип турат экен. Ошентип дүйнөгө жаралып келип, эми төрөлөйүн деп атса, эмне кылат экенбиз? Бул ашыкча болуп калды. Муну биз бага албайбыз. Муну биз акча таппасак кантип багабыз? Алдырып таштайлы. Дейт экенбиз дагы, атасы менен апасы акылдашып, барып доктор үчөө акылдашып туруп, баланы алып таштайт экенбиз. Үчөөлөп туруп, сүйлөшүп туруп, зөөкүрлүк менен баланы өлтүрүп коебуз. Азыр мен сиздерге эненин ичиндеги баланын, төрөлбөй калган баланын апасы менен сүйлөшүп атканын тартуулап берем. Саламатсыз папа? Кандай эс алдыңыз? Мен сизге жолтоо болуп койгон жокмунбу? Мен сизди сагындым, апа. Сиздин жүзүңүздү көргөн күн аз калган сайын негедир убакыт токтоп калган сыяктанат. Кудай буйрса, мен жакында жарык дүйнөгө келсем, атам кубанып, мага чоң той берет. Бир туугандарым куттуктап келишет. Мени көрүшүп, "О, атасына окшош бала турбайбы? Келечекте силерди бага турган уул азамат жигит болот экен" деп кубанышып, мага куттуктоолорун айтышат. Апа,
Не бүгін ұншықпайсыз? Ерте менен тұрғанда мені сылап, жақсы сөздерден айтшы елеңіз. Шашып қаяққа артауыз? Бұл ер қайыр, апа? Мұздақ қо? Тетігі ақалачандар кім? Не дейді? Жоқ, жоқ. Сіз мен алдырған тас ба? Неге, апа? Мен елдің балдарын оқшып, ене мерімен көрбей өтіп кетем бе? Неге қайсы жазығым үшін, апа? Алдырбаңызшы мен, сұранам. Алтыным, апа. Мен кейін чоң ойғанда, сіз жұмыштан чарчап келгенде, қолыңызға жылу су құйып берем. Жақшы балдардан болып чоң ойым. Апекавай, сұранам сізден. Алдырбаңызшы. Өзіңіз айтпадыңыз беле. Чоң ойғанда маға жөлөк таяқ болып, мені бағып өстірген балдардан боласың. Мен жаман іштерге барбаймын. Бузук іштерді қылбаймын, апекавай. Өзімден кейінки инелерім, қарындаштарым сыймықтана тұрған жақшы балдардан болып чоң ойым. Алдырбаңыз жапаке. Жүріңізші бір ерден кетейл. Мен қорқып атам. Тигіне ақ қалатжандар келеді. Аларын неге мен алам деп атат, апа. Алардың балдары жоқ бұл. Алтыным, апекавай, азырдағы кеч емес. Тұрыңыз кетейлічі. Қорқып атам. Алтыным, апа. Шындай деп чештіңіз бе? Илаваңыз, апаке. Мен кейін тозоқтың алдына тұрып, көкірегім менен тосып, бейіштің жолын көрсетем. Сіз ұшындай деп чештіңіз бе? Мейлі, арға жоқ, көнемді. Қош бол, апа. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Elhamdülillah. Özünüz gözünüz zorunda kılayla. Adam insan, adam pende, adam degen büyük martaban var sende. Sınov olup esettelgen, dünyöge bir jolu gelgen, günökör can ekendiginden şekten be. İman enne, İmanı kılas, imanı joktor bilsen jaş osu yıplas. Bugün bolso kimde mansap, erteң al jaldıray taksap, antkeni aram dölökten dege jukpas. Kimder kandayça, ötkörse teңirçene bergen ubagın, izlektep kança. Jaratkan barın bilip bayqap turarın, unutma bende. Akıl var sende, egengden merim suragın. Özün oylop, özün jaktap, özümçül bolup kim жүрсө ошол акмак. Ойлобой элдин убалын колуна кар